Баткен району аймагында жалпы билим берүү уюмдарында 2023-24 окуу жылын жыйынтыктоо жана акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чараларын өткөрүү убагында мектеп окуучуларынын коопсуздугун сактоо максатында атайын жыйын болуп өттү. Бул тууралуу Баткен райондук билим берүү бөлүм башчысы Олжобай Мажилимов билдирди. Жыйында райондогу жалпы билим берүү мекемелеринде окуу жылынын аягында акыркы коңгуроо салтанаттарынын өткөрүлүшү жана салтанаттуу иш-чараларды өткөрүүдө мектеп окуучуларынын коопсуздугу талкууланды. Андан сырткары ушул 803 бүтүрүүчүнүн ичинен 557 бүтүрүүчүбүз жалпы республикалык тестирлөөгө каттоодон өткөн. Бул жалпы бүтүрүүчүлөрдүн ичинен 68% камтыйт. Буюрса жалпы республикалык тестирлөө 22 майдан 24 май күндөрү 22 майдан башталат. Баткен шаарында өткөрүлөт. Буга азыр биздин окуучуларыбыз ушул мектептерде жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Андан сырткары эми баягы өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын биринчи кезекте бул ошол салтанаттуу иш-чараны өткөргөндө бул мектеп окуучуларынын жалпы эле бүтүрүүчүлөрдүн жана мектеп окуучуларынын коопсуздугу бул биринчи орунда турат. Ошон үчүн атайын министрликтен бул боюнча акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын уюштуруп өткөрүү боюнча буйрук чыгарылган. Ал буйрукка ылайык биз райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругун чыгарып, жалпы мектеп жетекчилерине жана ошол мектепте тийиштүү балдар менен иш алып барган соцпедагогдор, андан сырткары мектептеги класс жетекчилери менен иш алып барган уюштуруучулардын жалпы жыйын кылып, бул жыйынга райондук ички иштер бөлүмүнүн өкүлдөрү, райондук мамлекеттик администрациядан өкүлдөр, андан сырткары мына балдарды коргоо бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда 7 майда чоң жыйын уюштурулуп өткөрүлдү. Ал жыйында ошол салтанаттуу уюштуруп өткөрүүнүн учурундагы балдардын коопсуздугу, андан сырткары каникул учурундагы балдардын коопсуздугу боюнча сөз козголду. Бул жерде биз мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүн да чакырдык, себеби жайкы каникул учурунда мына айрыкча балдардын сууга чөгүүсү боюнча алар дагы өздөрүнүн түшүндүрүү иштерине жеткирилди. Министрликтин буйругунда ошол салтанат бир гана мектептин аймагында уюштурулуп өткөрүш керек. Эч кандай мына табиятты эс алуу же болбосо баягы кортеждерди уюштуруу, мыйзамсыз акчаларды чогултуу, ушулардын баарына тыюу салынган. Бул бардык мектеп жетекчилерине буйрук аркылуу жеткирилип, биздин мектептерде бүгүнкү күндө 10 майдан баштап тиешелүү ошол жеринде мына КААПтын өкүлдөрүнүн катыштыруу менен милиция органдарынын ошол ИДН кызматкерлеринин жер-жерлерине катышуусу, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусу менен бардык мектептерде 15 майга чейин ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан сырткары мектеп окуучуларына дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат.